Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин тапшырмасын аткаруу максатында Борбор калаада оюн-зоок жайларында тынчтык жөнүндө мыйзамынын нормаларын сактоо боюнча профилактикалык рейд өткөрүлдү. Жалпы 24 объект текшерилип, буга чейин жарандар түн ичинде ызуучунун чегинен ашып жаткандыгы боюнча даттанышкан. Ленин районунда 9 мекеме, 1-Май району 5 мекеме, Свердлов району боюнча 5, Октябрь району боюнча 5 жайга текшерүү жүрдү. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык башкармалыктарынын муниципалдык администрациялардын кызматкерлери мекеме ишканалардын администрациясы жана коноктору менен тынчтык режимин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мындан тышкары коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынганын эскертебиз. Рейдтин жүрүшүндө Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан жарандардын ден соолугун тамекини никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамын бузгандыгы үчүн Теплобар ишканасына протокол түзүлдү. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясы тарабынан бак-чайга укук бузуулар жөнүндө кодекстин 286-беренесинин 2-бөлүмү боюнча чаралар көрүлгөн. Тынчтык нормаларын сактоо жана тамеки менен никотинди колдонууга жол бербөө боюнча жазма буйруктар Бохо Сити Бар, Сезон жана Скайбери жайларына жазылды. Мындай иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлөт жана жарандардын түн ичинде тынч жана коопсуз эс алуу укугун камсыз кылууга багытталган. Урматтуу Борбор калаанын тургундары жана коноктору, эгерде сиз тынчтык жөнүндө мыйзамдын бузулушуна күбө болсоңуз, анда ички иштер органдарына кайрылсаңыз болот. Милиция органдары тартип бузуу фактысын каттайт жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык биргелешкен чараларды көрөт.